Ассаламу алейкум айымдар, барыңыздарга кутмандуу күн, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө чизкейктин рецептин бөлүшөмүн. Даамы дагы абдан сонун. Курамында эч кандай творожный сыр жана сливкини талап кылбаган, иштери болсо толук бышкан. Караңыздар, өтө жөнөкөй болгону бизге сметана гана керек. Видеону аягына чейин көрүүнү баарыңыздарга сунуштайм. Эң алгач куру идишибизге сметананы 20% сметананы салабыз. Андан кийин сахар, какао жана жумуртканын бардыгын салып, бир массага келгенге чейин жакшылап аралаштырып алабыз. Жасалуу жолу өтө жөнөкөй, карапайым чизкейк деп видеонун башында айтып өткөндөй, буга эч кандай бизге миксердин кажети жок. Караңыздар, ушундай билинчи чайгыч менен, эгерде билинчи чайгыч жок боло турган болсо, анда вилка менен дагы аралаштырсаңыздар болот. Бардыгы бир массага келип, ушундай абалда болгондо биз аралаштырганды токтотобуз. Андан кийин мен ушундай камырды даярдап алгам алдын ала. Бул камырдын жасалуу жолун видеонун астына калтырамын. Болгону жанагы биз творожный пирогтун гана камырын жасайбыз. Ага болгону биз 10 грамм какаону гана кошуп коебуз, 5 грамм унду кемитип, ошондо ушундай тесто даяр болот. Бул чизкейктин камырына болгону ун жана сахар, сливочное масло жана разрыхлитель гана керектелет. Бардыгын ушул видеонун астына граммдарын толук түшүнүктүү кылып жазып коем жана видеонун ушул камырды жасалуу жолунун видеосундагы ссылкасын калтырамын. Ошол жерден кирип жасай берсеңиздер болот. Экинчи бөлүгүн камырын ушундай кылып чекелерине жабыштырабыз. Андан кийин астын ушундай кылып вилка менен чекиштеп чыгабыз. Жүз 160 градуста 1 саатта бышып чыкты, ушундай сонун болуп. Эгерде сиздердин духовкаңыздар өтө күчтүү же болбосо слабый боло турган болсо, анда градусун өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карап ыңгайлаштырып коюп аласыздар деген ойдомун. Андан ушундай кылып жакшылап кесип алабыз. 2 саат тыныктырып коюңуздар. Мен дагы 2 саат тыныктырдым. Негизи 5-6 саат же болбосо бир түн калганда ушундай бычакка жабышпай сонун муздай болуп сонун болуп кесилет болчу. Бирок шартка байланыштуу мен дагы 2 саат гана тыныктырдым. Чизкейкти коздоо үчүн ушундай кайнаган суубузга глазурду, ак шоколадты эритип алабыз дагы кондитерский мешокко салып. Андан кийин ушундай кылып коздоп чыгабыз. Бул негизи шарт деле эмес. Эгерде сиздер коздооңуздар келбесе, анда ушул бойдон дагы дасторконго тарта берсеңиздер болот. Аз гана убакыттын ичинде бүгүн сиздер менен ушундай сонун даамдуу чизкейкти жасап алдык. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бул чизкейкти сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана үй бүлөңүздөрдү кубантып, сооптон дагы таап алыңыздар. Сиздер менен болгон мен Назира. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Каналыма катталып, четтеги коңгурочону басып, лайктан басканды унутпаңыздар.